Кыргызстан элинин ассамблеясынын 30 жылдык мааракелик жыйыны өлкөнүн ар аймактарынан ар улуттун өкүлдөрүн чогултту. Иш-чара Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына да арналды. Баарынын эңсегени, тилеги өлкөдө тынчтык өкүм сүрүп, өнүгүүгө багыт алса, ынтымак, биримдиксиз кубаттуу мамлекетти куруу мүмкүн эмес. Бизде азыр Жалал Абад областында, Ош областында биздин көп түрктөрдүн коомдору бар. Илгериден кыргыздар менен кошо жашап келатканыбыз үчүн биздин атыбыз Каныбек коюлуп калган. Азыр мен кыз балдарым өзүнүн аттары Данияр, Бактияр деп ушундай кыргызча аттар койгонбуз баары эле. Ошо эгемендүү алгандан бери Кыргызстан ар бир улутка тең көңүл буруп келип атат. Ар бир улут бул кыргыз жараны болуш керек. И ар бир улут мен кыргыз жаранымын деген уранын астында жашаш керек. Урусуна карабай, улутуна карабайчы. Могу с уверенностью сказать, что Кыргызстан сегодня одна из лучших государств, где есть на самом деле согласие, мир и межэтнические отношения. Дай Бог, чтобы в нашем Кыргызстане было так тихо, спокойно, и все люди уважали друг друга. Жакшы каада салттарыбызды биз үлгү катары көрсөтүшүбүз керек. Ал эми ошол учурда биздин жакшы жактарыбызды кабыл алуу менен биз ал башка этностун өкүлдөрүнүн дагы каада салтын, улуттук нарыктарын биз дагы алардын колдоо иретинде жакшы жактарын биз дагы кабыл алсак, эри шаркак болуп, ынтымакчылык Кыргызстанда өкүм сүрсө, мамлекетибиз өнүгөт, өсөт. Айкөл Манастын осуятында айтылгандай, улуттар аралык ынтымак, достук, кызматташтыкты жалпы эл туу тутуп келатат. Бирок мындай эри шаркак мамилеге доо кетирген чагымчыл күчтөр да жок эмес. Башка аяттарда ыймандуулар деп кайрылган болсо, бул аятта я аюханнас адамзаты деп кайрылып атат. Демек бул жерде биз билебиз, адамзаты дегенден кийин бардык адамзатка кайрылып атат. Кудай Таалам, силер бир атадан, бир энеден жаралдыңар дейт. Биз ошол улуттук кийим менен, анын тили менен биз ал адамдардын ошол улуттан экендигин тааныйбыз. Ушул аяттын уландысында Кудай Таалам айтат: ар улутка бөлдүм, урууга бөлдүм, бирок Кудайдын алдында инна акрамакум индаллахи аткакум, силер урмат сыйга ээ болгонуңар, Кудайдан коркконуңар дейт да, Кудайды тааныганыңар дейт. Улуттар аралык ынтымак бекемдөө максатында мына жума хутбаларыбызда жарым сааттык баяндар айтылып келет. Андан сырткары мына ошо ар кандай улуттагы жашаган элдер менен жыш жайгашкан жерлерде биздин диний кызматкерлер ар кандай иш-чараларды өткөрүп келет. Ассамблеяга мамлекет каражат бөлүп колдоого алууда ар улуттун маданиятынын, үрп-адатынын сакталышына шарт түзүлүп жатат. Дал ушул маселе мамлекет башчысынын делегаттарга кайрылуусунда белгиленди. Жалпы жарандык жана мамлекеттик биримдикти жаратып, күчтүү өлкөнү куруу бул этностук өзгөчөлүгүнө карабастан баары чогуу чаран иш алып барып, өлкө экономикасын өнүктүрүүнү, саясий жоопкерчиликти бирдей көтөрүүнү талап кылат. Кыргыз жараны катары өлкөнүн ар бир атуулуу мамлекеттин келечеги жөнүндө жоопкерчилик алып, мекенибиздин өнүгүп өсүшүнө өз салымын кошууга мезгил жетти. 2020 жылы кабыл алынган Кыргыз жараны концепциясында улуттар аралык ынтымакка өзгөчө көңүл бурулган. Андан кыргыз жараны кандай болуш керек деген суроого жооп тапса болот. Долбоор жарандык иденттүүлүктү калыптандырууга багытталган. Мекенди сүйүүгө үндөгөн ондогон иш-чаралардын планы бекитилген. Кыргыз атуулу өз өлкөсү менен сыймыктанып, өнүгүүгө салым кошо турган шарттар түзүлүшү керек. Ассамблеянын жыйынында кабыл алынган чечимдер да ага шайкеш келет. Биринчи биз декларацияны кабыл алдык. Бул жердеги айткандан кийин экинчи жагынан чечимди биринчи кыргыз жаранын колдоо, экинчи кыргыз жаранын өнүгүүсүн колдоо, үчүнчүсүнөн болсо кыргыз тилин колдоо. Эгер мамлекетти сыйлабасак, мамлекетте жашап аткандан кийин сөзсүз ал мамлекеттин тилин ардакташыбыз керек дагы, аздектешибиз керек дагы, ошол тилде сүйлөшүбүз керек. Бул үч маселени коюп, бирдейлигин алып келсек, кыргыз жаранын бул негизги максат Кыргызстанда жашап аткан элдердин бардыгы кыргыз жаранымын деп эсептеп, ошого сыймыктанып жүрүш керек. Ассамблеянын Кыргызстандын бардык тараптарына, маданиятына да, спортуна дагы, бул экономикасына дагы салган салымдары абдан чоң. Ар бир улуттун өкүлү мамлекеттин өнүктүрүү үчүн, маданиятын сактоо үчүн, салт санатын кармоо үчүн көптөгөн иш алып барат деген ойдобуз. Ар бир жаран улутуна эмес, эмгегине жараша бааланат. Элдин ынтымагына, маданий гуманитардык алакага салым кошкон адамдар сыйланды. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Кыргызстанда 100гө жакын улуттун өкүлдөрү бар. 30дай улуттук маданий борбор иш алып барууда. Калыгул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.